Айымдар үчүн ушундай кыйындай долбоорлор өтө маанилүү. Эмне үчүн? Анткени ушул айымдар өзүнүн ичинде болгон күчтөрдү, ушул аракеттерди тартынбай ачыш керек. Эмне үчүн? Анткени көптөгөн биздин айымдарыбыз чындап эле абдан көп жумуштарды жасайт жерлерде. Өзгөчө ушул биздин местный депутаттарыбыз, ушул региондордогу депутаттарыбыз, анан ошол эле учурда активисттерибиз бул өтө маанилүү. Анткени көптөгөн биздин жарандарыбызга жардам беришип, өзүнүн чоң салымдарын кошушат. Бирок аларга дагы ушул үлгү болуп, ушул ар кандай окуяларды, ар кандай ушул продвижениянын мындай тепкичтерин көрсөтүш керек. Ар кандай инструменттерди көрсөтүш керек. Анткени активдүү болуш үчүн бир гана ушул чечилген маселелерди дагы кантип чыгарыш керек, кантип элге көрсөтүш керек, жасап аткан ушул жумуштардын бардыгын мындай ачыкка жарыялап, элге үлгү болгондой ушул эмне жардам берет деген сиздин долбооруңуз аркылуу алган билими, мен ойлойм, абдан маанилүү жана пайдалуу. Анткени кийинки буюрса шайлоодо айымдардын бардыгы чогулуп алып, ошого чейин иштеп, чогулуп алып, алган ушул билимин жумшап, мындан ары дагы көптөгөн ийгиликтерге жетет деген ойдомун. Менде бир эле каалоо тилегим бар. Айымдар эң биринчиден эч качан токтобош керек. Окуганга мүмкүнчүлүк бар болсо, дайыма окуш керек. Билимиңерди ушул дагы билимге билим кошулсун деген каалоо тилегим бар эле. Эч качан эч нерседен коркпоңуздар. Алдыга жүрүңүздөр, басыңыздар, кадамдарды жасаңыздар, бул өтө маанилүү. Ошол эле учурда эмне үчүн айымдарды көбүрөөк окутуш керек? Анткени айым деген бул бир өзүнө калтырбайт, балдарын окутат. Эне деген бул эне аркылуу балдарды да окутса болот. Ар бир айымдын үй бүлөсү бар. Ушул тренингти алган маалыматты барып үй бүлөсүнө жеткирет, балдарын үйрөтөт, алган билимин колдонот. Токтобостон окуп, ушул дем күч болуп, бири-бирибизге ушул күйүп, бири-бирибизге болгон ушул колдообузду көрсөтүп, дагы көптөгөн ушул жетишкендиктерге жеткенге бири-бирибизге мындай түрткүч болуп, ынтымакта иштеп жүрө берели деген каалоо тилегим бар.